УКМК Дастан Бекешевдин шайлоо штабынын үгүт иштерине орто мектептердин окуучуларын пайдалануу фактысы аныкталды. УКМК Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 194-беренесинде каралган шайлоолорду же референдумдарды өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу боюнча Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштерин териштирүү жүргүзүүдө. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Дастан Бекешевдин шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары келишим түзбөстөн агитаторлорго финансылык каражаттар төлөнгөндүгү аныкталган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 22-беренесинин 15-бөлүгүн бузуу менен 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Бекешевдин үгүт иштерин жүргүзүшкөн. 2021-жылдын 15-ноябрында талапкер Дастан Бекешев иштин жагдайлары боюнча өз ыктыяры менен көрсөтмө берүү үчүн Кыргыз Республикасынын УКМК органдарына келген. Азыркы учурда жогоруда аталган сотко чейинки өндүрүш боюнча иштин жагдайларын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын көчүрмөлөрү тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн Кыргыз Республикасынын БШКга жиберилген. Кыргыз Республикасынын УКМК Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуунун алдын алууга көңүл бурат. Мыйзам бузуулар тууралуу маалымат болсо, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын 0312-6205-85 телефонуна кайрылууңуздарды өтүнөбүз деп билдирүү таратышкан. Ош шаарынан Жалал Абад облусунун Аксы районуна кыз ала качып бара жаткан 5 бала кармалды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиргендей, 11-ноябрь күнү саат 14:00 чамасында Ош шаарынан 2000-жылы туулган кызды белгисиз жигиттер кара түстөгү унаага салып, белгисиз тарапка алып качып кетишкен. Окуя боюнча Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында колго түшүрүү планы киргизилип, бардык жакка багытмалар берилген. Кызматкерлер көп өтпөй Кара Суу районунун Жаңы Арык айылынан кызды ала качып бара жаткан унааны кармаган. Кармалган жигиттер унаа менен кошо Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жеткирилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Кармалган Honda Civic унаасында 5 бала болгон. Алар кызды Ош шаарына Жалал Абад облусунун Аксы районуна ала качып бара жатышкан. Булак Сокол медиа. Бүгүн 16-ноябрда Ош облусунун Кара Суу районунун Бишкек-Ош унаа жолунда КАМАЗ менен Mercedes-Benz Sprinter жана Nexia унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталып 7 адам каза болгон. Суперкейжи порталына Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери Алтынбек Теңизбаев кырсыктын чоо жайын айтып берди. Үрөй учурган жол кырсыгы бүгүн 16-ноябрь күнү саат 11:30 чамасында Ош облусунун Кара Суу районунда болгон. Анда жүк ташыган унаа менен эл ташыган спринтер унаалары сүзүшкөн. Алардын артынан Nexia унаасы барып сүзүлгөн. Натыйжада эл ташыган унаадан 7 адам жеринде каза болгон. Калгандары ооруканага жеткирилген. Азыркы учурда жеринде ыкчам иликтөө тобу иштеп жатат. Ал эми каза болгондордун аты жөнү тактала элек. Ошондой эле 3 унаанын тең айдоочулары учурда ооруканада. Алдын ала маалыматтарга караганда, эл ташыган спринтер унаасы жол эрежесин одоно бузуп, карама-каршы тилкеге чыгып, айдагандан улам жол кырсыгы келип чыкканы айтылууда деп билдирди басма сөз кызматы. Булак Суперкейжи.